иш форуму өтүп жатат. Сиздерди ушул Арузат коомдук бирикмесинин кезектеги иш форумун ачык деп жарыялоого уруксат сурайм сиздерден. Биринчиден, ушул кирип келген жаңы жылы майрамыңыздар кут болсун. Жаңы жыл молчулуктун, жакшылыктын, ийгиликтин, берекенин жылы болсун, тынчтыктын жылы болсун. Элибизде, жерибизде кут болсо, тынчтык болсо, эл ичинде биз дагы тынч болобуз. Биздин негизги максатыбыз ааламды эне мээрими башкарат деген теманын артында биздин президентибиз Алмакан Бекона эжегинин кезектеги сөзүнө көңүл буруңуздар. Сөздү Алмакан Беконага берсек. Саламатсыңарбы? Жаңы жылыңар менен бардыгыңарга чын ден соолук, узак өмүр, кажыбас кайрат. Алдыга койгон максатыңарга кыйналбай, жүдөбөй, какабай жетип алгыла дегим келет. Эне мээрими дүйнөнү сактайт деген девиз менен биз дүйнө элине чыктык десек жаңылышпайбыз. Бул Арузат аял коомдук бирикмени өзүңөр жакшы билесиңер, 2016 жылы түптөлгөн. 2017 жылдан бери Кудайга шүгүр ар бир областтарга барып ушундай иш-чараларды өткөрүп жүрөбүз. Ошонун негизинде 2019 жылы 28 августта Ошто өзүңөр билесиңер филармонияда ушул эле сөз девизибиз менен конференция өткөргөнбүз. Анан 29 августта 32 боз үй тигип, өзүбүздүн кыргыздардын каада салт, үрп адаттарын даңгазалаганга жетишкенбиз. Андан кийин октябрдын 18-19-20-сында дүйнөлүк деңгээлде эне мээрими дүйнөнү сактайт деген форум өткөрдүк. Ысык көлдүн жээгинде. Өзүңөр жакшы билесиңер, буга ушул дүйнө элиндеги менмин деген лидер аялдар, элчилер келип катышкан. Ошол жерге барганыңыздар болсо, эсиңиздерде болсо керек. Мына ошол Арузат руханий борбору боюнча биз бүгүнкү күнү дүйнө элине таанылып, дүйнө эли колдоп, коштоп, сыйлап, урматтап атат. Кыргыз экенибизди даңазалайлы деген девиз болгон бизде. Ошондой максат менен алдыга койгон иш-чараларды өткөрүп жүрүп, мына бүгүнкү күнү биз дүйнө элине өзүбүздүн улуттук кийимдерибиз менен таанылдык. Ошол улуттук кийимдерибиз менен дүйнө элин таң калтырдык. Себеби дегенде биздин Кыргызстанда эмес, өзүңөр жакшы билесиңер, эң өкүнүчтүүсү биздин Кыргызстанда жакшылыкка караганда жамандыктарыбызды көбүрөөк жарыялап, интернетте ачсаңар бир гана жаман негатив нерселер чыгат. Мына ошондо ушунчалык өкүнүчтүү ошол нерселерчи. Анан биздин кылып аткан иш-чараларды болгону башка өлкөнүн президенттеринин аялдарынын сайттарынан издесеңер, мына ошол жактан чыгабыз биз. Мына ошолордун өздөрүнүн тилдери менен жазып атат. Биз аялдарды көрүп аткан жокпуз. Биз деген периштелерди көрүп атабыз. Ошолорду көргөн сайын биз энергия алып атабыз, күч алып атабыз, дем алып атабыз, жашарып атабыз деген аябай жакшынакай сөздөрдү айтып, бизге таазим кылып атышат. Мына ошону менен биргеле, ошол форум өткөндөн кийин мени Москвага чакырып, анан ошол жерде Кремльде пресс-конференция өттү. Мына ошол жерде дүйнөнүн элинин лидер аялдары чогулуп, мына ошол жерде бүт бардыгы дүйнөдөгү энелердин, дүйнөнүн энеси деген наам беришти. Биздин алдыга койгон максаттарыбыз аябай көп. Өзүңөр жакшы билесиңер, биз энелер оңолбоюнча коом оңолбойт деген сөзүбүз бар. Ошон үчүн биз бүгүнкү күнү Арузат аялдар коомуна келип, аруланган, алдына максат койгон, идеялары бар, билимдүү, илимдүү аялдар бүгүнкү биздин алдыбызда, биздин
мүчө болуп катышып жүрөсүңөр. Силерди ким каржылап атат деп менден сурайт да. Силердин алдыга койгон максатыңар эмне? Депутат болоюн дейсиңерби, же президенттикти талашайын дейсиңерби дейт да. Анан ошондо мен ушунчалык баягындай өкүнүп кетем да, эмне үчүн биздин кыргыздар бийлик, байлык дегенде эле бети менен түшө калып эле жанталашып, ошого умтулушат. А мен айттым, жок, биздин максатыбыз андай эмес. Биздин максатыбыз энелер өзүбүз оңол боюнча, коом оңолбой турганына көзүбүз жетип, мына ошол боюнча эртеңки күнкүгө кайдыгер эмес энелер, кыз келиндер чогулуп, өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн акча каражат чыгарып, мына ушул нерселерди өткөрүп жүрөбүз. Себеби биз келечекке кайдыгер карабайбыз. Элибиздин, улутубуздун жоголуп кетишине биз каршыбыз. Мына мисалы үчүн өзүңөр көрүп атасыңар, билип атасыңар, биздин кыргыздардын кайдыгерлигинен мына кайсы бир убакта гейлер парад өткөрүштү Бишкекте, билесиңер. Эсиңерде болсо керек. Мына ошондо дагы биз деген кайдыгер карадык, кыргыздарчы. Көңүл бурган жокпуз. Боло берет экен дедик. Ошонун негизинде эле мына кечээ өзүңөр билип атасыңар, мен жок элем, Кыргызстанда, Москвада жүрөт элем. Музейде жылаңач кыздарыбызды чыгарды. Мына ошону менен бирге эле кечээ эле мен интернетте карадым, мына биздин кыргыздар той өткөрүп атат. Мына ошол жерде биздин бир кыргыз кызыбыз жып-жылаңач бийлеп атат. Анан силерге окшогон энелер, мага окшогон энелер, бул жигиттерге окшогондордун баардыгы карап тамаша кылып отурушат. Бир жигит отурат ошол столдо, ошол жигиттин үстүнө чыгып атат, астына түшүп атат ошол кыз, ошол кыргыз кыз. Мына ошол кыргыздын жигити тура калып жаактан ары бир чапкандын ордуна кайра ошого беймарал көйнөгү чечсе дагы беймарал отуруп берип атат. Бул эмне дегендик? Бул эмне деген шермендечилик? Мына ушуга окшогон нерселерди биз алдын алалы деп аракет кылып баштаганбыз. Биз мындайларга жол бербейбиз дегенбиз. Биздин мамлекетибизди башка мамлекеттегилер мусулман мамлекети деп кабыл алышкан. Биз мусулман мамлекеттерине кошулабыз. Биз Арузат аял коомдук бирикменин аялдары өткөндө көрдүңөр көлдө төрттөн кетип атканда кандай сонун көрүндүңүздөр. Арузат деп жазылганда тамга болдуңар, туурабы? Мына ошолордун бүт бардыгын карасаңар, мына мисалы үчүн Трамптын аялынын сайтында жүрөсүңөр. Путиндин аялынын сайтында жүрөсүңөр. Мына Кыргызстандагы элчи, Россиянын элчиси ошол сайттарында жүрөсүңөр. Биз энелер биригип алдыга койгон максаттарга жетебиз деген терең ишенимдемин. Мына мен 30 жыл Бишкекте жашадым. Мени эң биринчи негизи Майрам Акаевалар тарбиялап, мына ошолор көп нерселерге жеткирди десем жаңылышпайм да. Мына көпчүлүк ошон үчүн мени түндүктүктөр бул түндүктүн кызы деп ойлошот экен. А бирок мен өлсөм, ошо түштүккө келип көмүлөрүмдү, жашасам ошо түштүккө келип жашаарымды, менин элим түштүк экенин билип, жашым өткөн сайын, анан ошол өзүм түштүгүмө келип, негизи мен элди бөлгөндү жаман көрөм. Мен дайым баягындай газеталарга, алар буларга интервью бергенде айтам. Мисалы, түндүк сол колум болсо, түштүк оң колум. Мен ошондой кабыл алам. Мисалы үчүн мен бир колу жок, мен жашай албаймын депчи. А бирок баары бир адам канына тартат экен. Мына ошон үчүн мен барган сайын, жашым өткөн сайын акылыңа келет экенсиң, ойлонот экенсиң. Мени өкүндүргөнү биздин Кыргызстанда жаман жагыбызды чыгарат, каражат маалыматтары дегенимин себеби, мына мен бүт дүйнө элин кыдырып жүрөм кыздар. Бизден жаман жашаган мамлекеттер бар. А бирок ал жакта мамлекеттин ичиндеги сөз көчөгө чыкпасын. Бул мамлекет кухня деген мыйзам кабыл алышкан. Мыйзамды сыйлашат, а бизде мыйзамды уруп да ойнобойт. Биздин
кухнядагы эмес, биздин төшөктөгү мамилебиз дүйнөнү кыдырып жүрөт. Мына ушунчалык уяласың кишичи. Бардыгынан өкүнүчтүүсү интернетте ачыклаган бир жакшы сөз жок, бирин-бири кайталап аткан. Теманы жакшы коюп эле, башка өзгөртө коюп эле канча жылдык негативди көтөрүп чыгып атат. Булар акча иштеп атат. Бирок ошол акча буйруйбу, буйрубайбы, эртеңки күнү келечектерин ойлоп аткан жери жок. Канчалык жакшы нерсени чыгарып, жакшы нерсени айтсак, ошончолук бизге жакшы нерселер келет. Өзүбүздү өзүбүз сактайлы, ушак айылды токтотойлу, андан көрө билим алайлы, үйрөнөйлү, сураналы, Кудайдан бата тилейли. Мына жерде бардыгыңар жаркырап, мындай жакшы отурасыңар, туурабы? Элечекти кийип. Мына ушу кафелерге, тойлорго, башкаларга элечегиңер менен эле бара бергиле. Тайрылаңда ушу жерде бийлебегиле. Уят. Биздин жашыбыз келип калды. Тайрылаңда бирле отурсак уят го. Мына интернеттерден көрүп атасыңар, ошолорду дагы биздин балдарыбыз чыгарып атат. Болбосо ошо биздин балдарыбыз наоборот, балдарынын ушунча үзүрүн көрүп, чоңойтуп, чочойтуп эми жыркап атат да энелерибиз деп бактылуу болуп отурушса болот эле, кайра бизди шерменде кылып чыгарбай. Жеткиро эмес айтып атамбы? Ошон үчүн биз энелер бийик болойлу, ыйык болойлу. 5 эненин тамамында дегенге татыктуу болойлу. Бар болойлу. Ушунчалык убакыт бөлүп келгендигиңер үчүн терең ыраазычылык. Бир эле машинка эмес, Кудай буйрса, андан башка сонун иштер бизде болот. Иштүү боласыңар. 20-жыл биз үчүн